Мындай 58 жашта болсо дагы инстаграмымды өзгөртөм, иштетем, блогко чыгам деп өз билимдерин дагы мындай психология тармагына жаңы кадамдар таштап аткан айымдардын бири. Өзү гос жумушта иштесе дагы караңыздарчы, инстаграмды дагы үйрөнүп, сабактардан калбай, аракетин аябай жазады. Мен мындай да бул окуучумду мындай көп требовать этип бир айтып туруп анан кайра мамамды эстеп кетем. Себеби дегенде менин мамам да 58 жашта, бирок мамам блог алып барбайт. Аябай бир нерсе жеткириш дагы кичине оор да. Көрсө бул жакта кандай десем, каалоо бар болсо баардыгын кылса болот экен. Мен ойлойм, Гүлсайра эже дагы да результаттарын көрсөтөт, ийгиликтер жаратат. Себеби дегенде азыр өзү психология тармагында жаңы кадамдар таштап аткан айымдардын бири. Эми ошол билимдерин дагы курчатып, дагы сон инстаграмдан ийгиликтер жаратат деген ойдомун. Курманалиева Гүлсара айымды чакырабыз. Поздравляю вас. Гүлсара эже, айта кетиңизчи, вам не было страшно идти в 58, именно обучаться инстаграм, кандай коркулар болду? Колуман келет дегендер болду. Себеби дегенде мага 40 жаштагылар да жазат да, колуман келеби, өзүм кыла аламбы дегенсип. Жана сиз эми нолдон келдиңиз, эмнелерди үйрөндүңүз, эмне результаттарды алдыңыз? Ошол жөнүндө айтып бериңиз. Мен ушул 2 айдын ичинде аябай чоң көптөгөн жакшы результаттарды алдым. Ооба, менде мындай болгон, мен өзүмдүн миссиямды билгенден кийин ошол цифровая психология боюнча ушу курс сатып алган болчумун да. И ошону мен аябай элге жеткиргим келген да. Баягы өзүмдүн миссиямды билгенден кийин мен кызмат кылышым керек экен, бирөөлөргө билгеним менен бөлүшүшүм керек экен да. Мен ошону кандай кылсам деп жүрчүмүн да. Анан инстаграмдан Кундузду көрүп калып, анан изучать этип көрүп, анан ушу Кундузга мен ишенип келдим да. Анткени мен биринчи сомневаться эттим, мен алып кетемби, алып кетсем болобу депчи. Анан келгенде 75 жаштагы ошо эже апаларды көргөндөн кийин анан мен ишендим, ушуну алып кетсем болот экен депчи. Анан мен эмнеге ыраазы болгон? Мен биринчи өзүм чечим чыгарып Кундуздун курсуна келгениме аябай ыраазымын да. Анткени мен көп нерсени үйрөндүм. Ушул 2 айдын ичинде, 2 ай эмес, мага көбүрөөк болгондой болду да. 2 айдын ичинде биз деген кандай десем, Кундуздун курсунан сырткары дагы мен арома бал дегенди уккан эмесмин. Вот жанагы трансформационный игра да. Ошону мындай угуп жүрчүмүн, бирок билген эмесмин да. И ошолор дагы бизге как подарок болду да. Мына ошондон дагы көп инсайттарды алдык да. Ошолор болду. Андан сырткары эмне? Кундуздун мындай талапты кое билгени, ошонусу аябай жакты. Анан өзүңдүн билимиң менен ушундай жан үрөп, ушунчалык бергенче шашып, талапты коюп, алгыла, үйрөнгүлө деп ошентип ачылып чачылып, ушинтип бергенче шашат экенсиң да жүрөгүң мененчи. Мага ошол абдан жакты. Мен өкүнбөйм, мен аябай ыраазымын.